Кылмыш жаза кодексине сунушталып жаткан өзгөртүүгө ылайык түрмөдө отурган адам карыздарын төлөбөсө, ага карата жеңилдетилген шарттуу жаза түрү колдонулбайт. Тактап айтканда, жүрүм туруму түз болсо да, мөөнөтүнөн мурда чыгуу мүмкүнчүлүгүн берген мунапысты пайдалана албайт. Демилгечилердин айтымында, бул биринчи кезекте жабырлануучу тараптын укуктарын коргоо үчүн сунушталууда. Бул мурунку мыйзамда чыгымды төлөө берүүсү эле каралган. А бул жерде жазылат толук чыгымды төлөө берүү. Өзүңүз билесиз, иштепте жүргөн сот системасында атуулдардын наразылыгы качан келип чыгат? Эгерде боштоонууга кое берген болсо, убактылуу болсо дагы, чыгым төлөнбөгөн болсо, алар арыз жазып кайрыла берет. Ошондуктан бул жерде мыйзамда жазылып жатат. Толук төлөгөн учурда гана каралат деген. Ушул эле документте жабык абактагылардын туберкулез илдети менен ооругандарын айыкмайынча эркиндикке чыгарбай турууда көрсөтүлгөн. Жазаларды аткаруу кызматынын жетекчисинин айтымында, мекеме оорулууларды сакайтууга толук күчү жетет. Бирок айрым эл өкүлдөрү бул айтылгандарга ишенишкен жок. Биздин статистика боюнча, биздин медиктердин статистикасы боюнча бир 80%га чейин ошол биздин жанакы мекемеден өткөн адамдар дарыланып чыгып атышат. Кургак учук менен дарыламак турун 2 ай жатсат экенсиңер дагы аны чыгарып жиберет экенсиңер. Ал болсо элдин арасында жүрөт. Ушу кургак учук менен ооругандар элдин арасында жүрүп, бу элдерге жугуп атат. Эмне үчүн ушуну мына карабайсыңар, таң калып атам да. Алар автобуска түшөт, маршруткага түшөт, элдер менен чогуу жүрүп атышат. 2 ай срок берет экенсиңер да 2 айдан кийин чыгарып жиберет экенсиңер. Ошол эле убакта түрмөдө отургандарды жумуш менен камсыз кылуу керектиги да белгиленди. Ошондо гана алардын карыздарын доолап алууга мүмкүн болот дешет эл өкүлдөрү. Мисалы үчүн такыр бир шарты жок адамдар бар да, туурабы? Жабык жайларда эч бир шарты жок болгон адамдар бар да. Бирок алардын ущерби бар, туурабы? Эми ошол адамдар кандай төлөйт? Балким алар көп эместир, бирок мен ойлойм, эми аз болбосо деле керек андай адамдардын саны депчи. А сиздер болсо кийин бул мыйзам күчүнө кирип калса, аларды чыгарбайсыздар да. Условно-досрочный, андай кандай болот? Азыр биз аракет кылып атабыз, көбүрөөк ошо абакта жаткандарды көбүрөөк жумушка тарткангачы. Мына азыр эле биз 2 кирпич заводду ачып атабыз, ал жерде 200дөн ашык адамды айына 4-5 миң сомдон айлык алып, ошол үй бүлөсүн багабы же ошондой карыздарын жабабы, ошондойго тартканга аракет кылабыз. Андан тышкары көп проекттер эл аралык уюмдар менен иштешип атабыз азыр. Мындан тышкары бул мыйзам долбоорун 2019-жылы күчүнө кире турган кылмыш жаза кодексинин жаңы редакциясына тууралоо сунушу да берилди. Демилгечилер документ ишке кирсе 2 жыл аралыгында алымча кошумчалар киргизилерин айтышат. Акмарал Сабаттар, Алтынбек Каныбек уулу, НТС.